Bismillah, mына видеоны баштадым. Ассаламу алейкум, жылқы көрмандары, урматтуу катталуучулар, туугандар. Бишкектен Алга деген айылдан жакшы дагы бир өспүрүм чыгып калды. Бул жанагы 4 айдын ичинен. Булардын маалыматтарын жеткирели. Залкар, бу торунун жаныбардын жашы канча? 1 жаш. 1 жаш. Чоңтай экен, а? Бою канчага барат? Бой 1,50. 1,50 таза, э? Ооба. Биринчи эле тишинен баштайлычы, тишини ачып койчу досум. Баштайлы. Чоңтайларды көбү ишенбей калат да. Мына. Акыркы тиштери, могу тиштери эч бириси сүргөн эмес. Тиштери баары жогу крупный болгон. 5-чи тиштер гана тийишиптир, э? Бою 1,50. Өзү кулагы моундай чекчеген. Бул тай өзүнүн местный жылкыбы? Бул местный жылкы, англичан порода. Англичан местный. Бишкекте эле туулган тайдан, э? Ооба. Мына жаныбар бою 1,50 сантиметр. Ылдыйга бир жетилеп көрсөтсөк болобу? Жетилечи, ап, тоолорун бир көрсөтөлү. Мына баскандарын да көрүп коюңуздар. Жаныбар. Кайта бер. Мына баскандары дагы ойноп алып качайын деп ойноп басат экен негизи. Жаныбар. Ден соолуктары жакшы экен. Мына мүчөлөрүн да көрүп коюңуздар. Артынан караганда соорусу муну жайма соорудан. Арт жагынан көрүп коюңуздар. Соорлары. Так, бу тоолору таза досум, а? Мени көзөтпөйсүң, мери карап. Бурчу кармаптыр. Бир жерге токтот, мен бу тоолорун так көрсөтүп берейин. Дана кылып туруп. Буттарында айыбы жокпу? Жок, буттарында таза, э? Мына буттарын жакшылап көрүп коюңуздар. Кара туяк. Көбүнчө эле муундарда болот, муундар деле жакшы. Таза, э? Бою 1,50. Англичан жылкы издегендер болсо, мына. Жаныбардын асты аябай жакшы экен, негизи тикке болгон. Залкар, бу жаныбардын баасын канчага коесуң? 180. 180 миң сом, а? Кыргыз сомго 180 миң сом. Долларга жазып өтөм. Мына көрдүңүздөр, жылкы үчүн класс басып, каналга катталып туруңуздар. Bundan başka dagы 1-2 taylar бар, алар да башка видеодо болот.